Облустардагы урматтуу уйгарым укуктуу өкүлдөр, күч түзүмдөрүнүн урматтуу жетекчилери, бүгүнкү республикалык кеңеш менен урматтуу катышуучулары, өлкөбүздү өнүктүрүүнүн заманбап шарттарында мезгил чакырыктарына өз маалында сапаттуу жооп берүүгө, бийлик органдарынын ишмердигинин ачык айкындыгын жана элге чындап кызмат кылууну камсыз кылууга, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу системасын түзүү негизги милдеттерибиздин бири болуп саналат. Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт. Өзүңүздөр билгендей, өткөн аптада Нарын облусунун, ага чейин апрель айында Ош облусунун райондорун кыдырып, жергиликтүү эл менен маңдай тескей жолугушуп, баарлашып келдим эле. Алардын 80-90% борбордон эмес, жеринде эле чечиле турган маселелер болуп чыкты. Ички жолдор, жер маселелери, көчөлөрдү жарыктандыруу, муниципалдык кызматтар, социалдык инфратүзүм жана башка жергиликтүү деңгээлде чечиле турган башка көйгөйлөр дээрлик бардык райондордо айтылды. Чындыгында бул маселелердин көбү бүгүн эле пайда боло калган жок, бирок айлап жылдап айрым көйгөйлөр чейрек жылдардан бери чечилбей келет. Мындан ары мындай башкаруу системасынан баш тартууга мезгил келип жетти. Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттары бар, онлайн байланыш бар дегендей. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш, ыкчам иштейли. Азыр айылдан баштап облуска чейин эмне болуп жатканын жашырып коюу мүмкүн эмес. Кандай маалымат болбосун, мага да бат эле жетет. Ошондуктан силердин ишиңерге кабинеттердеги отчеттор менен эле эмес, элдин берген баасы жана чечилген маселелер аркылуу баа беребиз мындан ары. Дагы бир жолу баса белгилейм, бүгүн мыйзам бар, мүмкүнчүлүк бар, ыйгарым укуктарыңар дагы бар, демек жыйынтык дагы болушу керек. Эгер жоопкерчиликти алуудан корксоңуздар, чечим кабыл алуудан качсаңар, анда жоопкерчиликти ала турган адамдарга орундарды бошотуп беришиңер керек. Мындан ары облустагы болуп жаткан жалпы жетишкендиктер менен мактанбай, жерлерде көптөн бери чечилбей жаткан ушундай көйгөйлөрдү чечилди, аймак өнүгүү жолуна түштү, калк колдоп коштоп жатат, эл ыраазы деген сөзгө татыган иштер менен гана мактанышыңыздар керек. Элдин талаптары деле оор эмес, асмандан жылдызды алып бергиле деп аткан жери жок. Карапайым эл мыйзам иштеп, мамлекеттик кызматкер жоопкерчилигин туура, так, өз убагында аткарсын деп жатат. Эл мыйзамдуу, адилеттүү жана өз убагында кабыл алынган чечимдерди күтөт. Мамлекеттик кызматтын эң башкы милдети дагы мына ушул болушу керек. Ар бириңер ушул принцип менен иштесеңер, элдин мамлекетке болгон ишеними дагы да бекемделет. Кеңеш менен урматтуу катышуучулары, бул жагдайды дагы башка кырынан дыкатталдоого алсак, алардын негизги себептеринин бири
мамлекеттик башкаруудагы функциялардын туура бөлүштүрүлбөй калгандыгында же талаптагыдай аткарылбагандыгында дагы болуп жатат. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясын аткарышы керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болсо мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн шарт түзүлүшү зарыл. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келишет экен. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек. Айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу, мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Быйыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын киргизгенибизге 35 жыл толуптур. Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга жетишүүбүз керек. Элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы толгон токой отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет. Ошондуктан министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкырталдап чыгып, мыйзамдарга ылайык ким эмне үчүн жооп берерин тактоону тапшырамын. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизиңиздер. Мамлекеттик башкаруу жаатында биз бир нече чечимдерди да кабыл алдык. Айыл башчыларына муниципалдык кызматчы макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, акимдерди жана мэрлерди жылына 2 жолудан кем эмес калк менен жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирген мыйзам да кабыл алынды. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган. Облустагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүңүздөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин таанууга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Ушундан улам биз жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар, аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Урматтуу облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой, түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда, алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси, район акими облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет. Мындай укук республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлерине да берилет. Ал эми райондун акимдери министрликтер менен административдик ведомстволордун, алардын ведомстволук түзүмдөрүнүн райондук башкармалык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоого макулдук беришет. Мындан ары облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдер жана мэрлер өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат. Ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун аймактык бөлүмдөрү өз тармактык жетекчилерине гана эмес, тиешелүү аймактын башчысына дагы иштин жыйынтыгы боюнча отчет берип турууга милдеттендирилет. Облуста, райондо ар ким өз-өзүнчө иштеген учур бүттү. Бардык мамлекеттик органдар бир команда болуп иштеши керек. Эл кайсы орган жооп берет деп көрүнгөн эшикти каккылап жүрбөшү керек. Облус башчысы же аким жөн гана жыйын өткөргөн жетекчи эмес. Ал инвестор тарткан, жаңы өндүрүш ачкан, жаңы жумуш орундарын түзгөн, аймактын өнүгүүсүнө дем берген, жергиликтүү элдин проблемасын чечкен менеджер болушу керек. Күч органдары бут тоспостон, тескерисинче жергиликтүү бийлик тарабынан мамлекеттик саясатты ишке ашыруусуна баш оту менен жардам көрсөтүшүңүздөр керек.
Алдыда ар бир жетекчиден, ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерден өзүнүн кызматтык милдеттерин жогорку жоопкерчилик, кесипкөйлүк жана ак ниеттүүлүк менен аткаруусун талап кыламын. Эң негизгиси элди түйшөнткөн маселелер жеринде өз убагында чечилгендей болушу кажет. Калк көтөргөн жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр борбордук деңгээлге чейин жетпестен тиешелүү жетекчилер тарабынан жеринде каралып, мыйзам алкагында чечилиши зарыл. Бул мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуну жана элдин бийликке болгон ишениминин негизги көрсөткүчү болот. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, ар бириңиздер өз ишиңиздерге жоопкерчилик менен мамиле жасап, мамлекетибиздин өнүгүшүнө, аймактарыбыздын өсүп өнүгүшүнө жана элибиздин бакубат жашоосуна татыктуу салым кошосуздар деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз күчтүү жергиликтүү башкарууну калыптандыруу менен күчтүү мамлекет куруу. Анткени мамлекеттин күчү борбордон эмес, ар бир айылдын, ар бир шаардын натыйжалуу башкарысынан башталат. Ошондуктан мен ар бириңиздерден жоопкерчиликти, демилгелүүлүктү талап кылам. Элдин көйгөйүнө кайдыгер карабаңыздар. Биз баштаган реформалардын негизги максаты элдин жашоо сапатын жакшыртуу экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. Бул милдетти ар бир жетекчи өзүнүн күнүмдүк ишинин башкы критерийи катары кабыл алышы керек. Биз бир команда болуп иштешибиз керек. Жогоруда баса белгилегенimдей, жалпы жетишкендиктерге маашыраланып олтуруп калбай, жергиликтүү элдин жашоо турмуш деңгээлин көтөрүүдө бир муштум болуп иш алып баруу максатка ылайык келет. Көптүн бири болбой, келди кетти жетекчилердей же өмүр баянына аким, мэр же губернатор болгон деген жазуу калтырайын дебей, чыныгы жетекчи болууга, элдин эсинде кала турган иштерди жасоого умтулуңуздар. Кабинетиңерде илинип турган Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаковтай сыяктуу залкар жетекчилердин нускалуу өмүр жолунан тарбия таалим алалы, элге ошолордой кызмат кылып кетели. Биз жогорку бийлик ар тараптан колдоого даярбыз. Мынакей сиздер эл менен күндүр түндүр чогуусуздар. Жерлердеги маселенин чечилишине эмне тоскоолдуктар бар, аны жакшы билесиздер. Шибегени капка ката албайсың дегендей эле көйгөйдү жаап жашырып, кийинкилерге мурас калтыруу түшүнүгүнөн алыстайлы. Көйгөйүн айтып келген элге бардык мамлекеттик мекеме кызматкерлери ийкемдүү, сылык сыпаа жооп берүүдөн баштап, маселенин ыкчам чечилишине чейин чын ниеттен мамиле жасоого тийишсиңер. Бюрократизм, отписка же кагып силкүү деген эски түшүнүктөрдөн алыс болгула, азыр заман башка. Келгиле жергиликтүү бийлик органдарынын ишмердигин жакшыртууда жогоруда айтылган сунуш пикирлерге да кандай омоктуу ой, салмактуу сунуш бере аласыздар, чогуу талкуулайлы. Талкуу өтөрдөн мурда дагы бир нерсени эсиңиздерге салып кетсем, ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн компетенциясы боюнча бул облустардагы билесиңер, ансы делесилер өзүңөрдүн ыйгарым укугуңарды, бирок араңарда күч органдары жана башка катышуучулар балким билбеши мүмкүн. Ошончо дагы бир сыйра эскертип, анан кийин талкууга өтсөк. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн компетенциясы. Ыйгарым укуктуу өкүл укук коргоо органдарынын облустун аймагында укуктук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо, ошондой эле мамлекеттик чек араны кайтаруу боюнча иштерин координациялайт. Жогору турган мамлекеттик органдар менен мамилелерде тиешелүү аймактын атынан чыгат. Эл аралык жана региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрөт. Облустун экономикасына инвестицияларды тартат. Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелердин жетекчилерин өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда кызмат ордунан четтетүү жана бошотуу боюнча сунуштарды киргизет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине бекитилген штаттык сандын чегинде 2 жылда бир жолудан ашык эмес ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизет. Өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдар, анын ичинде өзгөчө статусу бар мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенет. Өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялайт. Белгиленген ченемдерге жана штаттык сандын чегине ылайык ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын түзүмүн жана штаттык расписаниясын бекитет. Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кеңешинин жыйналыштарына катышат. Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жөнүндө жобону кошпогондо, Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жөнүндө типтүү жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жөнүндө жобону бекитет.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы менен анын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын кызмат ордунда дайындоого жана ээлеген кызмат ордундан бошотууга сунуш боюнча консультация өткөрөт. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басарларын дайындоодо жана кызмат ордундарын бошотууда талапкерлерди макулдашат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысына жана анын орун басарларына карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын мыйзамдарда белгиленген тартипте колдонот. Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын тапшырмасы боюнча мамлекеттик сыйлыктарды жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин сыйлыктарын тапшырат. Кыргыз Республикасынын президентине өзүнүн аппаратынын мамлекеттик кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө белгиленген тартипте өтүнүч берет. Белгиленген тартипте өзүнүн аппаратынын кызматкерлерин кызмат ордунда дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, ошондой эле аппараттын жетекчилерине карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот. Өзүнүн орун басарларынын милдеттерин аныктайт, аппараттын кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет, ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын актыларынын негизинде жана аларды аткаруу максатында буйруктарды жана тескемелерди чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат. Бекитилген чыгымдардын сметасынын чегинде финансы каражаттарын тескейт, жыл сайын калк менен милдеттүү жолугушууларды өткөрөт, жарандардын укуктарын коргоо боюнча иштерди, жарандардын арыздары жана кайрылуулары менен иш жүргүзөт. Облустун аймагында зарыл болгон учурда коомдук, эксперттик консультациялык кеңештерди жана ведомстволор аралык комиссияларды түзөт. Мына менин силерди чогулткан бүгүнкү негизги тема акыркы мына пунктта жатат мына. Анткени мен райондорду кыдырганда көпчүлүк жерде эле комиссия түзүп туруп эле чечип койчу маселелер экен. Облустук деңгээлде, керек болсо райондук эле деңгээлде. А силер болсо прокуратура сотко, сот УКМКга, УКМК ички иштер министрине, болбосо губернаторго шылтап коюп эле мына облустта чыр чатактардын бардыгы чечилбей келаткан, жанагындай элдин, жөнөкөй элдин көйгөйлөрүнүн чечилбей келаткан проблемасынын мен түйүнүн көрдүм дагы, ошон үчүн бүгүн мына сиздерди чогултуп отурам. Мына ыйгарым укуктуу өкүлдөр, бүгүн силерге толук мына ыйгарым мындай мыйзам боюнча деле бар укуктарыңар, бирок иш жүзүндө аткара албай, же болбосо кимдир бирөөлөр ушундай тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар болуп келген. Эми мындан ары силерге мына мен сөз менен да, сөз жүзүндө дагы, иш жүзүндө дагы, мыйзам жүзүндө дагы мына укуктарды берем. Баягындай мына чырылдап аткан нарында, ошто кыдырганда чырылдап аткан элдерди өзүңөр издеп барып аркасынан эмне проблемаң бар деп чакырып, бардыгын координация кылып, анан комиссия түзүш керек болсо, комиссия түзүп туруп эле чекитти койсоңор, кийин мен барганда ызылдап чыгып, мына менин көк китебим бар, анан талаш жерим бар, же болбосо баланча жерим бүтпөй атат, же болбосо сотум бүтпөй атат дегенде, комиссия түзүлүп чечилген маселе, чекит коюлган маселе десеңер, биз ал маселеден аттап башка маселеге өтүп кете беребиз. 2 саат отурсам, 2 саатта бир 50 адамдын проблемасы менен эле бүтүп калып атат баягы. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Мына негизги бүгүнкү чогулуш, сиздерди чогулткан чогулуштун максаты ушул.